12 мартта Бишкектен батыш тарабында жайгашкан жаңы ат майданында Нооруз майрамына карата өтүп жаткан көкбөрү боюнча мелдеште бир адам каза болду. Маалыматка ылайык, биринчи лигада Сокулук районунун Бөрүлү жана Оштун Бүркүт командаларынын оюнунда Бөрүлү командасынын биринчи номурдагы катардагы оюнчусу жерден улакты көтөрүп жатканда каршылаш командасынын оюнчусу келип ат менен сүздүргөн. Социалдык тармактарда тараган видеодон окуя кандай болгондугун көрүүгө болот. Көкбөрү федерациясынын сайтындагы маалыматка ылайык, Бөрүлү командасында биринчи номуру менен Мирлан Сражиденов Чырак деген ат менен ойноп жаткан. Бишкектин Ленин райондук милициясы окуя саат 14 чамасында болгонун, тез жардам чакыртылып 45 жаштагы жыран ооруканага жетпей каза тапканын маалымдады. Бул факты боюнча райондук милиция каттоого алып териштирүүнү баштады. Көкбөрү федерациясынын президенти Рамиз Жунусалиев Азаттыкка азыр бошобой жатканын, кийин байланышта боло тургандыгын айткан. Нооруз майрамына уюштурулган турнирде биринчи, экинчи жана жогорку лигада командалар күч сынашат. Ушул тапта Кыргызстандагы 960 айылда таза суу жок, ал үчүн 1 миллиард доллар керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев маалымдады. Анын сөзүнө караганда 1 миллиард доллардын 800 миллион доллары таза сууга, 200 миллион доллары саркындуу суу үчүн керек. Учурда биз 168 айылда долбоорлоо жана курулуш иштерин жүргүзүп жатабыз. Быйыл 40 айылда бүтөбүз, деди Бакыт Төрөбаев. Министр каражаттын булагын ачыктаган жок. Таза суу маселеси өлкөдөгү көйгөйлөрдүн бири. Айрыкча ичүүчү суунун тартыштыгы аймактарда курч бойдон калууда. 12 мартта Жогорку кеңештин жыйынында депутат Султанбай Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылышы тууралуу 10 мүнөт сөз сүйлөөгө уруксат сурады. Ага 20 эл өкүлү макул, 14 депутат каршы добушун берип, жыйынтыгында ага убакыт берилген жок. Султанбай Айжигитов бул конституцияга, Жогорку кеңештин регламентине, депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамдарга каршы келерин айтып, сунушту дагы бир жолу добушка коюуну суранды. Парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу сунушту экинчи ирет колго салган жок. Бул эмне деген эме? Бул бүт закондорго, конституцияга, регламент жөнүндө законго, статус жөнүндө депутат законго бүт каршы болуп атат азыр кылган ишиңер. Уялбайсыңарбы? Бет деген барбы? Берип койгула, дагы бир жолу коюп коюңузчу. Мындан кийин бербесе мен ыраазымын. Эгер мындан кийин дагы бербесе ыраазымын. Рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев мектеп окуучуларын ташуу үчүн берилген автобустар алыс айылдарда иштетилбей тургандыгын айтып сындады. Депутат бул маселени бүгүн парламенттин 12 марттагы жыйынында көтөрдү. Айдоочунун штаты жок, же айыл өкмөт береби, же министрлик каржылайбы деп бир топ автобустар жөн эле турат экен да. Ушул маселени чечесиздерби? Жибек Куранбековна. Кайдан бөлүнөт? Бул караштырабыз деген эле көп автобустар турат жөн эле.